1900-жылдардан баштап ошол учурда машиналардын баардыгы чугунный поршенде болот. Кийин уже алюминиевый поршень орусча айтканда мировой автостроительный индустрияга революция болот. Себеби булар алюминиевый поршендар жеңил болгондугу үчүн көбүрөөк оборотту, максималдуу оборотко чыкканга мүмкүнчүлүк берет. Анан автоспортко бул мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Автоспорттон бизге уже машиналар эмеге келе баштайт. Гражданский болупчу. Азыр эми өнүккөн технология болуп, 21-кылымдын технологиясы деп сталь, чугун эмес, адаштырмаңыздар. Сталь Range Rover компаниясынын Ingenium сериясындагы дизель моторлорунда стальдан болгон поршендар колдонула баштады да. Бунун артыкчылыктары жөнүндө силерге кыскача маалымат айта кетейин. Бизде жанагы физикада тепловое расширение деген бар. Тепловое расширение, мисалы үчүн поршень жүргөн гильзанын стенкалары, то есть стальной болгондугу үчүн, чтобы кийин мотор ысыганда поршень кеңейет да. Гильзага кысылып калбаш үчүн зазорду чоңураак коет. Сталь менен болгондо буга өтө чоң артыкчылык берип атат заманбап моторлордочу. Стенкасы дагы сталь болуп, поршень өзү дагы сталь болгондо, экөөнүн мындай тепловой расширениясы бирдей калыпта болгондугу үчүн, мына жерде жанагы поршневой кольцолорго чейинки зазор минимальный болот. Ошол эсебинен поршень задир болбостон көбүрөөк кызмат кылып берет, ресурсу чоң болот. Анан бунун бирок кемчиликтери бар. Бунун салмагы оор болуп калат. Алюминий жеңил металл. Ошону дагы компенсация кылыш үчүн азыр заманбап технологиянын жардамы менен поршеньдин архитектурасын биз кичинекей эле поршень калтырып, чоң алюминий салмагыны дээрлик алюминийдин салмагына теңеп койдук да. Анан бул өзгөчө дизель кыймылдаткычтарында. Дизелде эми степень сжатия көп болот да, чем бензинге карагандачы. Стальной поршень бул өтө чоң мүмкүнчүлүктөр берет. Мисалы үчүн 3 куб Ingenium сериясындагы моторлор 350 аттын күчү бар, 700 ньютон метрге чейин да. Машинаны ордунан жакшы алып кетет. Экономичный болот. Ошол эле учурда азыркы мына 2015-жылдан берки жагынан чыккан машиналардын бардыгы эле что бензин болобу, что дизель болобу, бардыгы поршеньдин үстүнө чачып калды. Ошол себептен поршеньдар мисалы үчүн бензин моторлорду бул жака поршеньдин үстүнө чачып бергенде, бензиндин жана күйбөй калган калдыктары поршеньдин жана майда тешиктерине жармашып калат дагы. Жыйынтыгында 4 цилиндрден бирөөсүнөн бензин көп чыгат, бирөөсүнөн аз чыгат. Разница детонация болот дагы, ошондон анан задир башталат. Ошондон анан детонация башталат. Ошондон анан вибрация башталат. Ошондуктан азыр заманбап моторлордо таза бензин куйганга аракет кылыңыздар, дизелдерде таза солярка куйганга аракет кылыңыздар, жыргап айдап жүрө бериңиздер достор. Ошол достор, көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Азамат Автопульс.